Meni көйгөйм. Өзüm мынау кыздактар совхозда учетум бар да. Ана мына Куршапта жашайм. 25 жыл болды жашаганыма. Ана мына менин атым, мына фамилиям Жумаев Тагайбек Жусуевич. Менин көйгөйм. Мен үй салгам. Мына кыздактар совхозда. Өзүнүн квартирада турам. 45 жыл болды квартирада турганыма. Мен силерге мына ушунчалык ишене мына банкирлер бар ушул жерде. Ушугалар ишенип кредит алам деп, 1 миллион кредит алам деп, 600 мың акчамды кетирдим. Ошон үчүн айтам да, рахмат деп, силерге жардам берсе, мага кредиттин кереги жок, ошол акчамды берсе болду. Өзүм берген расходумду. 2022 жылы. Муну мен Ошко барып, анау кимде ислам финансы кооператив деген мемо бар екен. Мына документтери бар. Анан акчаны төлө, период ана мына деп. 10 жылга төлөйсүн деп туруп, мемеге темир банкы бар деп. Мына ошон акчаны квитанциясы бардыгы бар, картасы дагы бар. Мына акча эмес, белем жок, өздөрү жок. Чында, жаны чыккан кладкасында. Ода. Ушу рахмат силерге, ушу жардамыңар ушу. Мен уже расход кеткен акчамды берип койсоңор болду. Мага кредиттин кереги жок мага. Азыр кетпей туруңуз, азыр биздин прокурор кабыл алат, урматтуу Алтынбек мырза. Азыр кабыл алат сизди. Прокурор кабыл алат сизди азыр. Жазып берүү боюнча. Урматтуу тургундар, суроо берердин астында бизде мына укук органдары турат. Биз эшикке атайын кабылдама уюштуруп койгонбуз. Кимде укук органдарына суроо болсо, сот системасына, прокуратурага, ички иштер жана ГКМБга суроо болсо, анда мына эки эшикке кабылдамага чыгып берсеңиздер. Муну эмне үчүн кылып атабыз? Силер барганда жетекчилерге жолуп калбай деп атасыңар, кабыл албай коюп атасыңар. Бүгүн силерди ар бир жетекчи кабыл алат. Кимде талаш тартыш маселеси болсо, кимде сот боюнча маселе болсо, прокуратура, ички иштер жана ГКМ боюнча суроолор болсо, анда эшиктин астына чыгып бериле, баарыңарды азыр кабыл алат. Бизди жетекчилер мына кабылдамага чыгат азыр. Кабылдамадан талаш тартыш маселеңер болсо, юридический консультация керек болсо, мына азыр кабыл алат. Ар бир жетекчи чыгат, баарыңарды бирден кабыл алат. Арыз муңарды жазганга мына толук укугуңар бар. Ар бир жетекчи силерди кабыл алат. Юридический консультация, талаш тартыш, сот жана укук органдары боюнча мына чыгып берсеңиздер. Эжеке, экинчи микрофон. Урматтуу Куршаптын тургундары, куш келипсиздер. Урматтуу губернатор, ушу силер жакшы адамсыңар. Биз мына жума күн бүгүн мусулмандардын майрамы экен, биздин көкөйүбүздү чечип беришиңизди өтө көп суранабыз. Биз азыр мына көпчүлүктөн келдим. Мен өзүм Ошто тазалыкта иштейм. Ошондо да уруксат сурап келдим. Ошон үчүн талашып атам. Анча-мынча бизден өтсө кечирип коюңуздар. Мен ушул жерде Куршаптын тургуну болом. Биздин айылга мына кола деген склад ачылган. Ошол ачылгандан бери бизде көйгөй. Анау неме билет. Ким билет ана? Баарын билет. Анан чоң фуралар келет, нелер келет. Анан чоңуна барсак айтат, мен эми урушам да менин маңдайымда турат. Мен бар урусам айтат, мен чоңдун, мен сенин тилиң өтпөйт, кел жыйрай бересиң дейт. Может сиздики эмес болсо ошо кола, себеби ол өзүнө өзү өтө ишеничтүү болуп атат да. Анан кийин бир эле бир маселени айтып берейин. Бир жолу ол мындай зак, биздин Куршап өзү зак жерде, мындай жумшак суу чыгат тагынан. Суу атылып агып атат бир малдай. Ол бир эле күнкү маселени айтып берейин. Былтыркы агып атат, анан кийин мен балам келип мына кетим менен сурайын десем, начальниги кирип жатып алат. Анан бир малда саат 2-де мен иштен чакырат. Мен Оштон такси менен келсем, суу көлкөлөп үйгө кирип кетип атат. Мен кайка беришти билбейм, мен эми тазалыкта иштеген адам грамотный эмесмин го. 112-ни салсам 112-де мына айыл башчылар баары ошондо барып атышат. Ошондон бери көйгөй. Анан кийин мен оер ылай болуп кеттим. Мектептен өткөндө эч ким өтө албайт. Бирок ана мен прокуратурага барып арызды элдин атынан арсам, прокуратурага рахмат. Ошолор келип шагыл төктүрдү. Олам кичине шагыл, ошонун күчү менен гана шагыл төктүрдү. Мисалы үчүн мына өкмөттүн башчысы деле барды, Либой барды, эч сөз өткөн жок. Ошон үчүн мына чаң. Анан менин бир мындай орукчан неберем бар, onu тебелеп кетип, колу сынып калган.
Onu men nevreler, gelinlerim mağa aytkan emes. Biz daha kayrağına emesmiz. Oşonday goy. Ece suroğunuz dile aytыңызчы. Suram oşo kulağının özü men çıktı nemeni başka жаққа жылдырып alsa bizge tınıştık yok. Tünümenen gür. Boldu düşündük Ece. Düşündük. Assalamu alaikum. Жолдош губернатор, хуш келипсиз. Мен мына эжемен чогуубуз. Кичине эжем biraz түшүндүрө албай. Кыска айткылачы, эл көп суроо боюнча. Кыскасы туура, бу жерде бир 100-200 адамдын көйгөйү. Бул 1-2 адамдык эмес. Камчыбек көчөнүн поворот жагында бардык билет өкмөтү баш болуп. Килейген кола склад курулган. Бирөөнүн үйүн сатып алып эле, чоң склад салып, күнүнө 5-6-7-8 фуралар кирет. Эң тынч көчөлө. Ол жерде дренаж кеткен. Дренажга пластмассовый труба коюлган. Аны үстүнө нажматет быйыл суу чыгып кетти. Килейген фуралар күнүнө 5-6 фура, майдасын айтпай эле коюңуз. Түнүям уйку жок. Балдарыбыз чыгарыштан коркосун. Ар бири 17-18 метрден экен жа килейген фуралары. Аркага бурганда курбайт. Мына өкмөткө айта берип, эми көл айттык. Булардын колунан келбей атат, аракет кылып атышат. Акимге чейин бар. Болду, түшүндүк. Чечилбей атат. Ошо бир гана сиз, Надежда сизде, жолдош губернатор чечип бербесеңиз, эл видео обращение кылып президентке кайрылабыз. Себеби 100-200 адамдын проблемасы. Урматтуу айыл өкмөт. Туура түшүндүңүздөр бардыңыздар. Туура, бүгүнкү күнү Каныбек Сагынбекович сиз билесиз, жанагы Камчыбек көчө асфальт болот деген көчөдө жайгашкан бул. Бул мекеме себеп бүгүн биз атайын ошол Кейфун эмесинин директорун да чакырганбыз, өзү деле жооп берип койсун. Бирок буга чейин эл макулдугун берип коюшкан экен да өздөрүчө. Каякта? Өрмөк. Жетекчиси барбы? Барбы неме? Кола. Мына сөз келгенде кошумча мына өкмөт айтып атат. Болду Эже, түшүндүк. Түшүндүм, мына өкмөттүн сөзүндө азыр. Эл макулдугун берген эмес, 2-3 адамды кол койдуруп алыптыр. Ал ойлогонбуз да. Үй салып жашайт деп. Кайер эл макулдугун берген. 3 адамдын колун койдуруп алыптыр. Анан кийин эл макулдугун берген эмес. Өкмөт чогулуш кылыш керекпи? Элге айтыш керек. Мындай килейген завод сарылып атат. Күнүнө 5-6 фура кирет. Кандайсыңар деп айтыш керекпи? Айткан эмес да. Жок, кое турлайм, түшүндүк деп болду Эже. Логистика центр. Мисалы үчүн мына өкмөткө мен 2 жолу келем дагы. Өкмөт жок. Эжегелерем элге дагы бересиңерби суроону? Тур. Жок, сура. Неме анан кийин ошо өкмөт Эже жообун берип койсун. Эже амаз жообун берип атат. Угуп койсоңуз, элди сыйлаңыз бир аз. Саламатсыздарбы, мен осы Кейфума Кока-Кола компаниясынын өкүлү болом, жардамчысы болом. Биз бул курулган кампа мурда саздак жер болгон ал жер. Биз ошол саздак жерди алып 700 квадрат метр склад курганбыз кампа. Ал жерде суу сактайбыз, жөн гана суу эле сактайбыз. Анан мына жерде күнүнө 5-6 фура дешти. 5-6 фура жумасына келет, 4-5 фура. Анан кээде азыр теплый режим деп калды. Дем алыш күндөрү өткөндө бир күн гана ошол 4 фура келип калыптыр. Ошону айтышат да тургундарчы. Анан ошол жерде жашаган жакын тургундардын макулдашуусу менен салынган жер, өздөрү макул болгон, башында мыйзам түрүндө баардык нерсе кол коюлган, мыйзамдаштырылган. Ай сайын салык төлөйбүз биз 1,5-2 миллионго чейин. Анан ошол жерде тургундар жолубузду оңдоп бер деген, жолун сүрдүрүп, тазалап, шебен төгүп, жакшынакай оңдоп бергенбиз. 3-4 үй ошол жакында тургандар бизге суу чыгарып бер деген, суу чыгарып бергенбиз. Бардык эле маселелерин чечкенге өз колубуздан келишинче аракет кылып келе атабыз да. Анан бул жерде 5-6 фура, анан колу сынып калды дегенде бизде андай маалымат жок, андай болгон эмес буга чейин. Биз болушунча эле фураларды келгенде көзөмөлдөп, чыгып киргенде контролдоп турабыз. Болдук, эми жооп бердиңер, болду. Мындай кылла, урматтуу ишкер. Выходной күнү, же майрам күндөрү силер машинеңер менен киргенге болбойт. Бул элдин коопсуздугу, тынччылыгы. Базар, суббота күндөрү кир иштебейсиңер, пожалуйста. Андан кийин 6-дан кийин, саат 6-7-ден кийин жумушуңар токтоткула.
6-7 кийин фура кирбейт биз. Фура кирбейт жумуш күндө. Андан чыкары мен билип атам, сен түшүнүп атам, мен ишкер катары чыгып отуңар. Жериңерди промышленный кылып афорд этиңер эле. Не болду дейсиз? Промышленный жериңердин багыты. Ооба. Эс промышленный болсо ал ичинде мыйзам чегинде болгон. Эс аны дагы айыл өкмөтүнө трансформация кылып бергенсиңер да, туурабы? Жеке менчик жерден сатып алышкан. Үй сатып алышып, булардыкы Жок, мен туура түшүнүп атам, жеке менчик экенин. Ал жердин багыты болот, турак жай, анан кийин промышленный. багыты турак жай болчу, булар логистикалык өткөрүштү. Эмне кылып? Логистика центр, суу сактоочу, өндүрүш эмес. Суусундук сактоочу. Өндүрүш болгондо жердин багытын өзгөртүп бердиңер эле. Ооба. Эми аны жердин багытын өткөрбөсөңөр, жергиликтүү бийлик уруксатын берген экен да силерге. Кеңешиңер берген экен, айыл өкмөтүңөр берген экен, ошого макулдукту кол коюп берген экенсиңер. Бул эми ишкерлерге макулдугун өзүңөрдүн элиңер берген экен. Эл эмес. Урматтуу тургун, эл эмес. Булар жердин багытын которгондо, булар айыл өкмөткө кайрылат. Ошол жерде айыл өкмөт менен жергиликтүү кеңеш макулдугун берген. Промышленный кылыш үчүн. Жергиликтүү бийлик да макулдугун берген экен элден тышкары. Өзүңөрдүн депутатыңар, айыл өкмөтүңөр макулдугун берген экен ишкер болуш үчүн. Сен элден дагы анан бул жергиликтүү кеңешиңер да макулдугун берип койгон экен да. Азыр мына угуп атат, выходной күнүнө силерди беспокоить этпейт. Кечки саат 6-тан кийин силерди эч ким беспокоить этпейт. Ошол эси такталап турган болсо, анда мыйзам чегинде өздөрүнүн жазасын алат. Урматтуу биздин губернатор Аманкан Бердибекович, мен сизге кайрылуумдун себеби будан 2016 жылы мен биздин президентибизге чоң телевидение аркылуу кайрылып мен жардам алганмын. Атамбаевдин барында 2016 жылы 2 балам ДЦП болчу. 2002 жылкы 2005 жылкы балдарым, бири 16 жаш, бири 19 жашында каза болду. Мен айыл өкмөт тарабынан жардам сураганын себебим мен өзүм квартиралап жашап жүрүп, мен 2 баламы чоңойттум. Ошо жердеки үйдү Атамбаев өзү 150 000 буйругу менен эмесин мага ал карашып акчасын алып келип, үй тургузуп бергиле ушуга деп мага акчалай жардамын дагы көрсөткөн, эл дагы көрсөткөн, айыл өкмөттөн дагы көргөнбүз. Айыл өкмөт тарабынан мага жер бергенде мага муниципалдуу жер деп эски музыкальный школага алып барып отургузган, документи бүттү дегенде Манас кайрымдуулук, максат кайрымдуулук фонд тарабынан мага ошо жерге финский үй тургузулган. Азыр ушу тапта менин үйүм мен тамчы тамып атат. Балдарым менен ошо жерде жашаганыма 13 жыл жашадым. 10 жылдан кийин автоматически сизге өтөт деп мага ошо малда Калбаев Жуманазар ака берген. Ол жерди музыкалный школду өзүбүздүн күчүбүз менен бузуп, өзүбүздүн күчүбүз менен ошо жерге, ошо элден түшкөн акча менен мен ошо жерге фундамент куйганмын. Ошо жерге кайрымдуулук тарабынан үй салып берген. Азырга чейин мен ошол үйдүн документи жок. Мен өзүм орукчан болуп калдым. Бир эмес 2 жолу операция болдум. Нервим кетти, чарчадым. 19 жыл бала багып, сөөк көтөрүп багыш оңой эмес. Мен балдарды багып, ушумала чейин үнүмү президентке чейин жеткирем десем, алдыма пут тосуп туруп алышты. Мен кака барам? Битте күйөөмдүн тапкан эч нерсеге жетпейт. Урматтуу айыл өкмөтү. Кыздарым чоңоюп калды. Бул боюнча туура. Паспорт ала албайм. Эжеке. Олар айыл өкмөткө турабызбы биз деп, олар намыс кылып атышат. Эжеке. Чынында бул маселе бар. Бүгүнкү күндө биз бул эжеге эч кандай тийишкен жокпуз, ал жерди бошот чык деген жокпуз. Бирок документ жасоо иштери боюнча соцобъекттин жери. Биз ага уруксатын бере албай атабыз. Соцобъект эмне, мектептин жери? Музыкалдуу мектептин орду болгон. Убагында эме бар да, муну эжекени азыр биздин сот системасы менен кабыл алалы. Силер бүгүнкү күндө бере албайсыңар, бир гана жолу бар, ошо сот системасы менен чечип берүү. Ошон үчүн эжеке менен сот системасына кайрылган, мунун ошо бир чечимди чыгартып, андан кийин силер кызыл китебин бергиле. Хорошо? Муну сот системасы менен. Мен Назарматова Бактонур, Куршап жергесинин ушерде жашайм. 2010 жылы жолдошум каза болгон. Аны ошо негизинде жер берип атат дегенде ошко барып, фамилиясын эсимде жок.
бир кишиге 40 000 акча бергем. Гүлбардан чек алганыч. Биринчи башка жактан берилген, а жерден илешпей калып, Гүлбарга илештим да. Ал киши өлүп кетиптир. Андан кийин бир аялга бердим, 15 000 таап. Анда мигрант болуп Россияда иштечүмүн. Анан ал дагы документимди бүтүргөн жок. Ошо бойдон калды документим. Анда Сооронбай Жээнбеков ошо шаардын эмеси болчу. Ошондо барып анан документимди тапшырып, акыры Гүлбардан чек алгам. Алганыма 16 жыл болду. Эч кандай жол түшкөн жок. Канча жол бардым. Бардыгы эшигин жаап, күтүп туруп, эмени көрсөтүп коет да, эшик жактычы. Үнүм эч кимге жеткен жок. Алганыма 16 жыл болду. 4 балам бар. Ушул государстводан болгону чоң балама 16 жашта пенсияга алабыз. Эч жерде иштебейм азыр даны время. Потому что ошо жетишпегендиктин айынан окубай, образование албаганмын. Не образованный, только среднийди бүткөм. Эч жерде иштебейм, азыр бир жерге барып иштесең, только уборка посудага иштейсиң да, андан башка неме жок. Анан канча жол Гүлбарга бардым, Ошко бардым, эч неме жок да, ылайдан болсо да ушу үй салып, бир комната болсо да жашайын депчи. Жол жок, салганга эч кандай неме жок дейт да, Куршапка келип, мына немеден Соскарадоктон алайын десем, ушул жерим чыгып калат да, ушул жерим постоянно, жериң бар экен деп мен үй ала албайм. Куршапта квартирага чыгайын десең, Куршапта эң арзан квартира 5 000. 4 балам менен ар күнүн жаман баягындай временкаларында ремонт кылып жашайм. Кичине жашагандан чык дейт, чыгасың ар күнүн үйүнө барып жашайм. Эмежеке урматтуу тургундар, мен бир нерсеге туура түшүнөм да. Неме болот да, ушу чегим бар экен ала албайм. Өзүңүз айтып атасыз, 40 000 бир кишиге бергем, ал кишини тааныбайм деп атасыз. Эмил деген киши фамилиясын эсимде жок. Эми ошол да кимге берип атканыңарды эле карап койсоңор болот. Андан кийин 15 000 бир аялга бердим дейсиз. Эмне аялга бердиңер эле? Мен жер жөнүндө документ турулуп атканда ошол жерде Ошто мэрдин алдында топтоп атканда. Эшит баста турган аялдарга эле бере бересиңер. Урматтуу айыл өкмөтү, эмне болду эле бул маселе боюнча? Ал Ошто болчу. Бул маселе боюнча биздин айыл өкмөттө эмес экен. Кең саймас Гүлбардан Гүлбарда алгам, болчу. ошол берип атат депчи. А Ошко барганда сизге эч жете алган эмесмин. Азыр Куршапка келиптир дегенден документтеримди көтөрүп келдим. Мени жеке кабыл алышыңызды суранам. Документтерди Соскарадоктон үй алайын дегенде чегим чыгып калат. Документтерим баарын через нотариус эме кыл дегенде жасап, даярдап баарын алып жүрөм. Бир-эки жолу мен сизди бир жумалап күтүп, бул кишиге деле келгенмин мен өзү негизи. Жардам бере албайм деген. Документтерин алып көрөлүчү. Мага документтериңер биздин балдарга өткөзгөлө, биз карап көрөлү азыр. Эмне болду, жерден алганыңарды биз билбейт экенбиз да. Азыр документтер менен карап көрөлү. Саламатсыздарбы? Мен Өзгөн районунун Жыланды айылынан келдим. Менин 6 балам бар. Ушу кайната кайнем өтүп кеткен жалгыз бала. Үйүбүздүн тамчы өтүп, эскилиги жетип калды. Ошого жардам сурап келдик эле. Кийин балдарым чоңойгондо кайтарып берет элек. Жашаганга болбой калды. 6 комнат, 4 комнат, 3 комнатасы жараксыз болуп калды. 1 комнатта жашайбыз. 6 балам менен. Үстүнө шыйпыр суу агып атабы? Суу агып, иштери ам эскилиги жетип, условиясы жок да. Канча шыйпыр керек экен? Бул 4 айыл өкмөтүнөн келиптир. Жылалдыбы? Анда иштейин десем балдарым менен эч жака чыга албайм. Анда мен Жылалды айыл өкмөтү менен сүйлөшөйүн. Азыр арызыңызды кабыл алат. Урматтуу биздин балдарым, чоңуз бияка келди, биз өзүнчө мен жазып алайын. Анан ремонтко ошол шыйпырыңызга бир 100 шыйпыр сатып берейин. Азыр кайрылыңыз. Тигинекей. Артта жигиттер келди, ошол жерге бир 100 шыйпыр сатып берейин. Сүйлөтүп койчу эмне? Assalamu alaikum, урматтуу Куршабелдин жергеси. Өткөн күнү Шералыда Кароол айыл өкмөтүнөн мен сизге кайрылганмын. 3 суроо менен. Үчөөсүндө дагы мен канаттандырарлык жооп ала албадым. Себеп айыл чарба багытындагы 40 соттук жерим жетпей калды, урматтуу губернатор. Десем, берки айыл өкмөтүбүз айтты, биз жетпеген жерин бердик деп. Значит, мен калган жеримди дагы сатып берип туруп, башка жерден берип койсо болот экен да. Мен ушуга түшүнбөдүм. Ону 16 жаштагы балага токтом чыгарып берип атат. 16 жаштагы балага. Ушул нерсе каралсын дедим. Просто олар ачыгын айтпады. Анан экинчиси, Руслан Алайчиев ол жерде
сизге өзүм жеке сизге жолукканга бир багында берсеңиз көптөгөн маалыматтар бар. Мендечи азыр эми бул жерде мен убактым чектелүү болуп калат экен дагы жеткиликтүү кылып айта албай атамын. Просто у кого есть отолжи пользу. Это ложь, не ложь, а правда деп эле документацияны бурмалап туруп Руслан Алайчы урутат да бул жердечи. Анан экинчиси чек маселеси боюнча менин атам 2006-жылы арыз жазган экен. Атамын жашы 70-те. 94-жылкы балдар жаша участкалыкта жер участкасын менден жаш балдар. Просто мен ошону карап туруп күйүп кетип атамын. Кечеги күнү мына ол 2021-жылы 167 адамга жер участкасына Карыл айыл өкмөтүнө бөлүнөт. Onun 130 elge taratылат дагы 37-си жашыруун сатылат. Бул нерсени дагы неге ачыкка чыгарып айтасыздар? Хорошо, дагы экинчи суроом. Просто экинчи суроом мына ушул нерсени ачыктап, ушуну карап берсеңиз. Хорошо, бул боюнча жооп бериңиз. Аманкан Батырбек, сиз эми любой момент өзү сүйлөшүп аласыз кабыл алуу боюнча. Анан кийин жана кароолдо ген план туура эмес болгон үчүн чек бериле элек. Эгерде 177 токтомдо ошол жерде тартиби бар. Кимге берет, кандай берет. Эгерде ошо чек берилгенден чечимдин бардыгын укук органдар текшерет. Туура эмес болсо, жер көчүп кетпейт. Бергиле дагы укук органдар текшерсин. Мыйзамсыз жооп берет. Сиз азыр мына прокуратура ГКМБ эшикте кабыл алып атат, адресин бериңиз, ошону текшерип берет, маселе эмес. Роуд кызматкерлери барып арыз жаздырып коюңузчу. Кимдин атына жазсын, ким кылмыш кылат, жазып берсин. Салмасов Аманкан Батырбекович, мен МЧСке кайрылуу суранышым бар эле. Дренаж маселеси быйыл бүтпөй ошо гарантийное письмо берип койсунчу сураныч. Анан 104 аялдын атынан социалдык шаарчадан келдим. Жалгыз бала эсир аялдардын балдары жашайт. Ошол жерде тазалык маселеси өтө көйгөйлүү. Тазалыктын айынан коңшулар бири-бири менен урушканга чейин барышат. Ошол жерге жана ош шаары сыяктуу жандай контейнерлер коюп, үстү жабык кылып, навес кылып уюштуруп бериңиз сураныч. Жаш балдар, кичинекей балдар мусор таштанды кармап аралап жүрүшөт. Кайсы городокпу? Соцгородок. Түшүндүм аны. Соцгородок боюнча туура жанагы ошо тазалык боюнча көйгөйлүү маселе болуп келатат. Ошо техникабыз жок, бир 4 урна койдуруп бергиле. Макул койдуруп. Хорошо. Болду кулай жекелерим. Таза сууну да уктук, азыр таза суу боюнча. Пата берип атышат эже. Токтор, мен өзүм эле туруп эле айтайын. Яна күйлөт. Таза суун жетекчиси. Урматтуу, азыр мен угайын азыр. Уктум эжекеси, мен тигин угайынчы азыр. Мага кайрылыңызчы, мен сизге. Качан? Кайерде? Эжеке мага азыр маңдайыңызда турат маселеңизди. Чогуу чечип беребиз, отуруп туруңуз. Ичке чыгайларсыз, чогуу чечелер. Азыр сиз бияктан бизге кириңиз, кайрылыңыз, биз чечип беребиз экен. Ооба эже. Урматтуу, таза суу муниципалдын жетекчиси. Если ушундай дайыр маселе уктуса, мына кызматыңыздан ажырайсыз. Чечип бериле жерде. Урматтуу аксакалдар, мен бир Курчап боюнча Курчап атам бери сөз кылып атабыз. Курчапка бере турган патам бар эле, берип коеюн. Амин. Адашкан жолдон сакта, азаптуу шордон сакта, тутулган күндөн сакта, тумандуу түндөн сакта. Агарып аткан таң болсун, ак калпак элим бар болсун, ак досторгон үстүндө ак будайдан нан болсун, ак маңгы жаткан аскадан ак шумкар учуп куш консун, ай толгон түн асмандан ак калпак кыргыз элиме Алладан буйруп кутконсун, ак бада тилеп Курчапка абалап учкан көгүчкөн, ырыскы жаткан Курчапка ырчылар ырын төгүшкөн, кыдырып кызык дүйнөнү кыркырдан ашып келишкен, кылымдар жаткан Курчапка кызырлар салам беришкен, батасын берип жараткан жаралган Курчап бейиштен. Асманыбыз асык, заманыбыз тынч, Кыргызстаныбыз өнүп өсүп гүлдөй берсин. Амин.